Ассаламу алейкум, Аллахқа ыйман келтірген мұсылман бір туғандар. Эмне үчүн Аллах Таала алымдардын даражасын көтөрөт. Себеби Аллах Таала Куранда айткан: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Чындыгында Аллахтын пенделеринин арасынан илимдүү алымдар гана Аллах Тааладан коркушат. Фатир сүрөсү 28-аят. Улуу табиин алым Амир ибн Кайс рахимахуллах бул дүйнөдөн көз жумарда көзүнө жаш алды, өлүм төшөгүндө жатып. Ал өзүн токтото албай ыйлады. Ошондо анын абалынан кабар алып келген адамдар жанында турушуп: "Сиз эмне себептен көзүңүзгө жаш алып ыйлайсыз? Себебин айтып бериңизчи" деп сурашты. Ошондо ал алым Амир ибн Кайс рахимахуллах мынтип айтты: "Менин бул өксүгүм, кайгыруум өлүмдөн коркуп же мал мүлкүмдөн ажырап калуум үчүн эмес. Мен дүйнө иштери үчүн кайгырып көзүмө жаш алган жокмун. Бирок мен чаңкоого карабай ысык күндөрдө кармала турган орозодон жана кыштын узун түндөрүндөгү таң агарып атканга чейин окула турган түнкү тахажжуд намазынан айрылып жатканыма кайгырып жатамын" дейт. Алымдар Аллахтан чын дилден коркутушан. Мына ушундай деңгээлде такыба болушкан, Аллахтан чын дилден коркушкан. Алар чыныгы такыба инсандар аталган. Өмүрүнүн акырына чейин Аллахтын өкүм буйруктарына моюн сунуп, ар дайым ибадаттарын калтырбай кылып өтүштү. Жана азыркы алымдар да мына ушинтип жүрүшөт. Алар чын ыклас менен Аллахка ибадат кылуунун түпкү рахатын тапкандыгы себептүү өмүрүнүн аягында мына ушундай рахаттан айрылгысы келбей кайгырып ыйлашты. Алар дүйнөдөн мал мүлкүнөн айрылганына кайгырган жок. Алар кайгырганы мал мүлктөн дагы, дүйнөдөн дагы 1000 эсе, миллион эсе чоң болгон, артык болгон ибадаттын рахатынан, намаз, орозо кармоонун рахатынан айрылып каларынан кыжалат болуп ыйлашты. Куран окуу менен, илим менен алек болуп мусулмандарга жардам берүүдөн, ибадаттарды кыла албай калуудан кайгырышы ыйлады. Мына ушуну балким биз түшүнбөшүбүз мүмкүн. Аны түшүнүшүбүз үчүн биз дагы алар сыяктуу чын дилден Аллахка моюн сунуп ибадат кылышыбыз керек. Адамзаты Аллахтын өкүм буйруктарын окуп үйрөнүп, ага ибадат кылган сайын Аллахка ошончолук жакындайт. Иши жүрүшөт, ийгиликтерге жетет. Аллах ага күч кубат берет. Ар бир иште жеңилдик берет. Аллахка пенде канчалык жакындаса, Аллах ал пендесинин даражасын ошончолук бийик көтөрөт. Өзгөчө ыйман келтирген мусулмандардын арасынан Аллахты тааныган, элге Аллахтын динин жайылткан илимдүү алымдардын даражасын Аллах Таала көтөрөт. Аллах Таала Куранда айткан: "Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Аллах силердин араңардан ыйман келтиргендердин жана ыймандуулардын арасынан илимдүү алымдардын даражасын көтөрөт. Мужадала сүрөсү 11-аят. Язид ибн Абдурраббахи айтат: "Мен таякем менен бирге улуу хадис алымы болгон Абу Бакр ибн Абу Мариямды зыярат кылганы бардык. Ал киши ооруп, өлүм төшөгүндө жаткан эле. Ошондо анын оор абалда жатканын көрүп, дароо мен: "О имам, Аллах сизди өз ырайымына алсын, бир аз суу ичип алыңызчы" деп суу сундум. Ал менин колумдан кармап: "Жок балам" деди. Ошентип анын алдында көпкө олтуруп шам намазынын убактысы болду. Ошондо ал шамгазан айтылдыбы деп сурады. Мен ооба деп ага дароо суу сундум. Ал орозо эле. Ага суу берип анын оозун ачтык. Оозачар болуп ал орозосун толуктагандан кийин ал ошол жерден жан берди. Караңыздар, өмүрүнүн акыркы деминде да ал ибадатын кылып өттү. Урматтуу мусулман боордоштор, караңыздар, булар өмүрүн Аллахка ибадат кылуу менен, Аллахтын динин жайылтуу менен өткөргөндүктөн бүткүл өмүрүн Аллах Таала алардын атын тарыхка калтырып, жашоосун бизге үлгү сабак кылып койду. Алар Аллахтан чын дилден корккондуктан аларды адамдар да сыйлаган, баркташкан. Ошондуктан ал алымдардын даражасын Аллах Таала көтөргөн. Кимде ким бул дүйнөдө да, акыретте да кадыр барктуу болууну кааласа, анда ал адам чын дилден Аллахка ибадат кылсын, Аллахтан корксун. Улуу алымдардын бири Ибн Хусейн айткан: "Сен Аллахтан коркконуңа жараша, адамдар сенден ошончолук айбаттанышат. Аллахты сен жакшы көргөнүңө жараша, адамдар да сени ошончолук жакшы көрүшөт".
Аллахка кылган кызматыңа жараша адамдар да сага ошончолук кызмат кылышат, сыйлашат деген. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кимде ким кадыр баркты каалаган болсо, даражасын көтөрүлүүсүн каалаган болсо, анда ал Аллахка жакындасын. Аллахтын буйругун аткарсын. Аллах Таала анын бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы даражасын көтөрөт. Аллах Таала өзү вада кылган: "Ярфа'иллахиллазина аману минкум والذين أوتوا العلم درجات". أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.